Бул тасманы жергиликтүүлөр сел жүрүп жаткан учурда тартып алган. Кадимки унаа өтүүчү жол аркылуу кум таш аралашкан суу ташкыны алдынан чыккандардын баарын бөлүнткөн. Кенжеевдин үйү дал ушул селдин жолуна туш келген. Биринчи кабатына чейин көтөрүп койгон дубалды жыккан суу үйдүн жер төлөсүн каптаган. Бул учурда өзүнүн 2 агасынын 4 баласын карап калган Миясар Кенжеевага айылдаштары жардамга келген. Азыр ал 2 баласы менен кошунасынын үйүндө башка калууда. Ким бар? Балам бейкапар үйдө отургам. Элдер кыйкырып калышты. Сууну көрүп эле бешиктеги баламды чечкенге шаштым. Ороп алып балдарымды жетелеп эшикке жүгүрдүк. Сырттагыларга балдарды сактагыла деп кыйкырдым. Кошуналардын жардамы менен аман эсен баарыбыз качып чыктык. Үй ичиндеги буюмдун баары жарактан чыккан. Үй ээси быйыл толугу менен турак жайынын курулушун бүткөрүүнү максаттап жаз алды менен насыяда алган. 2015'ten beri özüme Туруктуу ишим жок. Ал жак бул жактан жалданып иштеп тапкан каражатымдын баарын ушул үйдүн курулушуна салчумун. Эми жаңы эле алган насыямды кантип төлөйм билбейм. Сел айылдагы 26 тургундун чарбагын талкалаган. Таш, шагыл чайпап кеткен жашылча жемиштен быйыл үмүт жок. 1 жылдык түшү менен кол жууган дыйкандардын катарында Гаиповдордун үй бүлөсү да бар. 20 соту хаянттагы пахта өсүмдүгү минтип таш астында калды. Bizi boqadigan shu yerda endi bundan boshqa daromadimiz yo'q. Биздин үйдөгү 7 жандын таңдан кечке чейин караганы бир гана ушул пахта талаасы болчу. Эми батбышчу жүгөрү гана эгип үлгүрбөсөк, башканы айдаганга кеч калдык. Мындай табигаттын кырсыгы аймакка күтүүсүз келди дегенге болбойт. Тегерегин тоолор курчаган аймакта суу ташкыны мал менен жүрүп турат. Соңку ирет 1992 жылы дал ушундай кыян жүргөн. Дал ушул жылгалардан топтолгон суунун агып кетүүсү үчүн Союздун учурунда эле атайын селкана курулган. Бул дагы 1992 жылы катталган сел кырсыгынан кийин тазаланган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ошол учурдан кийин бул селкана бир да ири тазалоо ишин көргөн эмес. Жыл сайын агып келген кумшалга толгон селкана унаалар өтүүчү кадимки жолго айланган. Тосмону тазалоо мындай турсун, анын бар экенин аймак башчысы билген да эмес. Техникалар бөгөлүп калган жолдорду эми гана ачууга киришти. Мен деле мына ушунча 5 жыл айыл өкмөт болуп иштеген болсом, бу жерде селебой барлыгын эми угатам. Жабыр тарткан Кенжеевдерге облустук бийлик тарабынан материалдык жардам көрсөтүлмөй болууда. Жабыр тарттык деген үйлөрдүн бири да камсыздандырылбаганы билинди. Аталган аймактагы 3200 кожолуктун 320сы гана өз турак жайын камсыздандырган. Алянаров айыл аймагында азыркы тапта 17500 адам жашайт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу.